Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah Ta'alaga maqtolur olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge, jana үй бүлөсүгө, сахаба ikramlarga salavat salamlar olsun. Allah Ta'alaga ötө şükürçülükті keltirебиз. Бул Кадамжы шаарынын тургундары, айрыкча şu rayonun Борборудагы şu Хадича бин Хувайлид атындагы мәчитти курушу берген Muhammad Abdullah Al-Bukhari демөөрчү болуп, ошо эки этаждуу кылып, медресе сыяктуу кылып, кроваттарга чейин келип мечиттерибизди куруп берди. Мана эми мечитибиз ачылгандан кийин мана быйыл экинчи жолу орозону кармап атабыз. Ошо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып кеткен, ошо кайсы бир инсан ошо Рамазан айда ифтарлык кылып, канча адамдын оозун ачырып койгон болсо, ошолорго канча адам оозун ачкан болсо, ошончолордун бардыгынын соо болот деп айтып кеткен да. Сахабалар айтышкан, я Расулулла, биз бардыгыбыз буга кадыр эмеспиз дегенде, бир урттам суубу, бир урттам сүт мененби, битте хурма мененби оозун ачырып койсоңор ошондой толук соопко эге боло бересиңер деген да. Караңыздар. Мана бүгүнкү 15 апрелде мана шу демөөрчүлөрүбүз Хадича бинт Хувайлид эжебиз ушу маалабызга ифтарлык кылып берип атат. Күнүгө 100дөн эмес, кем эмес адам ооз ачсын деп 4 күн ифтарлык берип атат. Алла субханаху таала бул демөөрчүлөрүбүздүн кылып аткан ибадаттарыны, ифтарлыктарыны кабыл кылган болсун. Кыямат күнү баштарыга саябан болсун. Олордун үй бүлөсүнөн дайыма ушундай таква адамдар ооз ачышып, орозадар адамдар ооз ачышып, дуада болушсын иншалла. Алла субханаху таала шу кылган ибадаттарыны кабыл кылсын, кылган эхсандарын ям кабыл кылсын, кыямат күнү баштарыга саябан кылсын. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bir rahmetke ya Erhamer. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Allah subhanahu ve ta'ala çeksiz muhtulur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve selamlar olsun. Allah Teala'nın mümkünçülüğü menen, Allah Teala'nın tevfiğinin ve Ramazan ayında oturağız. Ramazan ayı aylardın sultanı, Hazreti Ay'ın sultanı, en uluk olan ay bu Ramazan ayı bu eseptile dinimizde. Allah Teala bu ayda öte uluk kılıp bizge belli katarı tartılağan ay. Sebebi bu ayda Peygamberimizin hadisinde aytılanday bu Ramazan ayda Ramazan ayının berekesinin bardıq beyiştin eşikleri açılat jana büyük tozoktun eşikleri jabılat. Bu musulman üçün kандай gana çoğ nerse bolуп эсептелет. Sebebi bu bizdin жашообуз убактылуу жашоо болгондуктан, сыноо жашоо болгондуктан биздин бара турган жерибиз акыретте же бейиш болот, же тозок болуп калат. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de aytet: "İnnel abrara lefi na'im ve innel fuccara lefi cahim." Elbette жақшы adamlar, elbette musulmanlar, ular beyişke kiret, alemi günökörler, Allah'a iman keltirmegender, ular tozoğa kiret dep Allah subhanahu wa ta'ala adamlardı iki bölüp aytkan. Bu Ramazan ayı bu musulmanlar üçün ушундай чоң ay. Ошол ayda ар бир тозоктун эшиктери жабылат жана бардык бейиштин эшиги ачылат. Ошол күндө Рамазанда орозо туткандар үчүн пайгамбарыбыздын хадисинде келгендей Райян деген эшик ачылат. Ушундай бейиштин Райян деген эшиги бар. Ошол дарбазадан орозо туткандар гана чакырылат деп айтылат. Бул Рамазандын фазилети өтө чоң.
Жана ошондой эле хадистин уланысында келгенде, бул айда бүткүл шайтандар кишенделет дейт да. Ошол кишенделгенде ар кандай азгырык, ар кандай жаман ойлордон Аллах Таала бизди тазалап коет, шайтандарды байлап коет. Ошол убакытта бул мындайча айтканда сезондо биз Аллах Тааладан тооба кылып, Аллах Тааладан суранып, ибадат кылып калышыбыз керек. Биздин максатыбыз негизи бул дүйнөгө келген максат Аллах Субхана ва Таала айткандай: "Эстаизу биллах ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мен инсан менен жинди өзүмө ибадат кылыш үчүн гана жаратканмын дейт. Ушул айда Аллах Таала мүмкүнчүлүк берди. Кайсыл бир инсан, хадистин мазмунда келет, кайсыл бир инсан Рамазанда бир нафил амалды кылып кое турган болсо, ага фарз амалдын сообу жазылат дейт. Ал эми ким фарз амалдарын аткарган болсо, ошол амалдан 70 фарздын сообуну берилет деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде айтып кеткен. Ошондуктан келгиле урматтуу мусулман бир туугандар, ушул айда ибадат кылып калайлы. Аллах Субхана ва Таала Кур'ан-ы Каримде айтат, ушул орозо жөнүндө: "Стаизу биллах يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون." Имандуулар, силерге орозо фарз кылынды, силерден мурдагыларга дагы фарз кылынгандай, эмне үчүн? Силер Аллахтан коркуп таквалык кылышыңар үчүн. Келгиле урматтуу мусулман бир тууган, ушул айда Аллах Тааладан таквалык кылып, көзүбүздү жаман нерселерден сактап, тилибизди жаман сөздөрдөн, жаман ушак айыңдардан, гыйбаттан, бирөөнү каралоодон, бирөөгө жала жабуудан тилибизди сактап, көзүбүздү арам нерселерден сактап, арам жолдорго барбай путубузду сактап, ошондой эле колубузду жаман нерселерден сактап, ушул айда Аллах Субхана ва Тааладан бүткүл кылган күнөөлөрүбүздөн кечирим сурап, Аллахтан коркуу менен, таквалык менен ушул айды өткөрөйлү. Ошол орозонун максаты, негизги максаты ушул экен: Аллахтан таквалык кылуу, Аллахтан коркуу, Аллахтан өкүмдөрүн аткарып, Аллах тыйган нерселерден тыйылуу. Мына ушул орозонун максаты болуп эсептелет. Орозонун негизги максаты, орозо кармаганда 3 фарз болот. Таң аткандан күн батканга чейин жегенден, ичкенден жана үй бүлөлүүлөр жакындоодон, бири-бириге жакындоодон тыйылыш керек. Мына ошондо биздин нафсибиз тарбияланат экен да. Нафсини эч бир жан тарбиялай албайт экен. Нафсини отко сасак дагы тарбияланбайт экен. Нафсини сууга сасак дагы тарбиялабайт экен. Тоңутуп койсок дагы нафсибиз эч качан тарбияланбайт экен. Качан нафси тарбияланат экен? Качан ачка болгондо. Аллах Таала ушул орозонун урматы менен эртеден кечке ачка жүрүп, мисалы ошондо нафсибиз тарбияланып, Аллахка болгон сүйүү, пайгамбарыбызга болгон сүйүү мына ошондо көбөйө баштайт экен. Мына ушул ыйык Рамазанда ибадаттардын негизгиси мына ушул Аллахтан таквалык кылуу жана ошондой эле тооба кылуу. Кимде-ким көп тооба кылып истигфар кыла турган болсо, мына ушул айда Аллах Таала бейиште тооба деген бир ушундай орун берет экен. Хадистерде келгенде: "Тооба лимен важада фи сахифатихи истигфарун касиран." Кимде-ким көп истигфар айта турган болсо бул дүйнөдө, Аллах Таалага тооба деген жаннатты берет. Жана бул Рамазандын дагы бир фазилеттерден бири бул бири-бирибизге жакшылык кылуу мүмкүнчүлүгү. Пайгамбарыбыз хадисинде келген: кимде-ким бир адамдын оозун ачыра турган болсо, ага ошол орозо туткан адамдын сообу берилет. Ал сооптан эч бир кыпынчалык сооп да кемитилбей берилет дейт да.
Келгиле урматтуу мусулман бир тууган, ушул айда муктаж болгон, кедей кембагал, жетим жесирлерге, орозо кармаган мусулман бир туугандарга ооз ачырып соопту иштеп калайлы. Себеби мына канча адамга сооп керек. Кыяматта ушундай бир сооп жетишпей калат бейишке киргени. Ошондуктан бир сооп болсо дагы, бир адамга болсо дагы ифтарлык кылып оозун ачырып, ушул соопка эгедар болуп калайлы. Пайгамбарыбыздын хадисиде келгенде, бир адамдын оозун ачырса, ошол адамдын, орозо туткан адамдын сообу эч качан кемебизден жазылат дейт. Сахабалар сурашты: "Я Расулулла, эгерде ошол менде ооз ачырып, мая курсагын тойгозуп отурган ушундай менде мүмкүнчүлүк жок болсочу?" дегенде пайгамбарыбыз айткан: "Жок дегенде бир урттам суу берип болсо дагы, же болбосо бир курма берип болсо дагы оозуну ачтыра турган болсоң, ошол сага орозонун сообу берилет" деп пайгамбарыбыздын хадисинде айтылат. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям риваятында келет: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تعطها أمة قبلهم. Менин үммөтүмө 5 нерсе берилди, 5 өзгөчөлүк берилди ушул Рамазанда. Башка үммөткө эч бир нерсе, ушулардан эч кандай касиет берилген эмес, бир гана ушул үммөтүмө берилген дейт. Биринчиси кандай? Халуфу фамис саим атьяба индаллахи мин рихил миск. Орозо туткан адамдын оозунан чыккан жыт бул Аллахтын алдында ошол атырдын жытыдан дагы жыттуу болуп эсептелет. İftarlık verip atkan bir tuğanımızın yaşıyorsa yanında versin. Günahlarını kessin. Allah Teala rahim kısın Allah'a. Allah yapacağım aslanlar. Yok, bu yönden kalbim oluyor mu? Aşka sen kiremadın. Ya onlar. Ola da 55. Kaça da atsak? 56. 56 da 56. Yok yok benim. Kaça getirganda biz turba pişir. Ya duval verdin mi? Siz biliyor musun? Kaçtır bak bize. Kamleka? Kamleka? Jenme İbrahim Kan. Hadi. En kattası İbrahim. Ana? Orazanda халвасан, темный жүзім, слива и так далее. Айбалыздар. Kolda kuş kırıklı var. O kolda kaçak geliyor. Olur. 56. Hadi hemen. Hozir jaylab olaylik.
Oyak oldu mu? Allah'ın kurbanı olsun. Kamera karşısında aldınız. Yok, şunu demek. Aşağısı. Arkimde oldu, alıyoruz. Alıyoruz. Allahumma at'im man at'amana vasqi man saqona. Allah'ım şu iftarlık verip atkan bir tuğanımızın yaşosuna özün bereke vergen. Tamaklarını daim urazadar adamlar tamaktansın, takvadar adamlar tamaktansın. Erişteler dua kılsın. Onların günahlarını Allah s.a.v. özü kessin. Kılgan insanlar şu kıyamet günü başlarına sevap almasın. Kuş kepçiler. Bizim hala erteye arkadaşlar, erteye bir sürü. Ben meyvanlarına erteye üçüncü brigat mı, dördüncü brigat çakmaz. Oldu mu? Oldu. Amin. Elhamdülillah. Elhamdülillahillezî at'amana ve sakana ve cealena minel muslimin. Allah'ım şu meşritte kurgan bir tuğanlarımız şu mana oruza Ramazan ayında şu iftarlık hem kılavuz dep niyet kılışıp kaptır. İftarlıklarını Allah subhanahu teala kabul kılgan bolsun inşallah. Onlardan tamaklardan bir oruzadar adamlar, takvadar adamlar. Nasılsın onlardan günahlarını geçirip kılgan eksemleri kıyamet günü başlarına sayaban olsun inşallah. Allah Teala özü rahim kılgan olsun onlarla. Ben şu hizmet kılgan baldarımızda müminler uzun, kanları sağ, rızkıları keng olsun. Hidayette din menen yaşap, şu mescid tolturup, abad kılıp cibşeversin Allah. Her hizmet kılgan balдар rahmat. Allah rahmat. Hemen rahmat şu hizmet kılgan balдар.